Биз эми кайра эле ошол жака алтындагын түшүрүбүз керек. Бул жака email адрес, телефон номер и так далее дегендей. Биз азыр бул дифти баарын түзүп алдык. Ошонун өзүнө эле мисалы кыйналып нетпей эле ошонун өзүнө эле орнотуп көтөрөбүз. Так, бизде div бар. Так, теңдештирип алдык. Так, бул жерге биз email адреске, type'ка биз жөн эле tell дейли. И name'ге калсак, бул жака деле tell деп жазсак болот. Биз эми жөн эле phone, телефон. Phone. Так, бул жерге email адрес дегенибизге, мисалы биз сиздин жөн эле телефон номериңизди эле, сиздин деп эле телефон номериңиз. Окей. Мен мол жерде бир-эки өзгөрүш кылайын. Email адрес дегенде үтүрүн алып коелу и мол жерден алып коелу. Удобно болот. Так, эми көрөбүз. Сиздин толук атыңыз, email адресиңиз, телефон номериңиз. Ошондой эле дагы бир дифти алып көрөлү. Дагы эле бир диф менен. Так. Дагы эле диф менен. И биз бул жерге эми телефон жаздык. Эми биз бул жерге паролду, паспорт. Паспорт. И кайра эле бул жерге дагы name'ге паспорт. И бул жерге телефон номериңиз эмес, бизде эми ошондо сыр сөзүңүз. Эми кыргыз тилинде жазсам, өзүңүз парол деп жазсаңыз болот. Сыр сөзүңүз. Биз кыргызча жок, өдө мен немеде жок экен. Так. Адашпайлы дагы. Так. Сыр сөзүңүз. Так, булар ашалар уже иштеп калыптыр. Так, бул жерде биз кеш бар, ошо кешти тазалаган ушундай. Сиздин толук атыңыз, email адресиңиз, телефон номериңиз и сыр сөзүңүз. Эми биз билесиздер, көбүнчө регистрация сураганда эки жолу подтвердить этесиз. Мисалы 1 2 3 4 5 6 7 8 дегенден кийин кайра ошол паролуңузду подтвердить этиш үчүн дагы бир форма бар. Мындай эле ушуга дагы бир түшүрөбүз. Ушуну эле алабыз. Формду. И так. Так, сыр сөзүңүз. Ушул сыр сөзүңүз кайталоо. Себеби эки жолу жазылат негизи. Кайталоо. Name'де, type'да паспорт бойдон кыласың. Бул жерге биз болгону паспортко дагы так, түшүрөбүз. И бул жерге confirm деп жазабыз. Confirm, окей. Confirm, чтобы кайталаш керек. Confirm. Так, бул жерге кала берет бизде кеш болгон үчүн. Так, сыр сөзүңүз кайталоо. Так, негизи суперке, давайте суперкежине турап көрөлү, чтобы неме болбостур. Суперкежидеги суперкежи эми биринчи мен так сыр сөзүн кандай каттоону көрөлү. Так, давайте ысым деп көрөлү. Сиздин толук атыңызды деп эле, өзүңүз деле жазсаңыз болот. Бул жерге сиздин жөн эле ысым. Так, email дарек, бизде тура эле сыр сөз. Сыр сөз паролуңуз деп турат, тура эле. Так, ошондо телефонуңуз бар, сыр сөзүңүз. И ошондой эле сыр сөзүңүздү кайталаңыз. Болгон мен өзүңүз каалагандыга жазсаңыз болот. Мен болгон могул үй дегендер менде жок, ошон үчүн ушул сайтта немесин алып жаздым. Так, эми текшеребиз. Ысым деп чыкты. Ысым жөн эле атыңыз деп жана мурункойдон эле жазсаңыздар болот. Ысым, email адрес, телефон номериңиз, сыр сөзүңүздү кайталаңыз. Тура эле, бул уже 1 2 3 4, мисалы 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 кылып туруп, кийинки бөлүмгө өтүп кетсем уже иштебейт. Себеби бул жерде экөө бири-бирине туура эмес келип калды. Ошон үчүн бул экөө тең окшош болуш керек. Сайттарда ошондой го, мисалы сыр сөзүңүз 1 2 3 4 5 6 7 8
ушуна кылсам могул жерде могул парол иштебей калат, уже бул базада жооп бербейт. Ошон үчүн биз экөөнү жаздык. Ошого биз бул жерге паспорт confirm деп жаздык, кайталоо. Так, эми биз буну алдык. Эми биз дагы бир бөлүмдү түшүрөбүз, Давайте биз дагы бир форма ачайлы. Жөн эле div эле, ону эле колдонобуз. Ушунун өзүн эле. Так, bizde так аябай ашып кетти могул формабыз. Так, ошондуктан давайте div form. Так, bizde могул жерде так чуть-чуть чыппы. Так, менде чуть-чуть чыппы. Биз бул жака кайра div болуш керек. Div. Да, вот div. Так, div түштү. Так, менде чып болду. Так. Форм жазалдык. Эми биз бул жерге бунун ичине форм div'ти ичине эле select ачылабыз. Select бар. Select биз name деп жазабыз. Name. И бул жерине city. Что биз бир шаарды же бир нерсени тандаш үчүн ушу city болду. Select'ин ичине бул div могул эле div'ти алдым. Ушул эле div'ти колдондум. Болгону ичине биз select'ти колдондук. Биз select'те ушул сабактан 2 сабак мурунку сабакты көрсөңүздөр да болот. Эгерде түшүнбөгөн болсоңуздар, ал жерде мисалы бир регистрация же болбосо бир формат толтуруп атканда бирдемени тандайсыздар. Мисалы бир бөлүмдү тандайсыздар. Ошого биз ушул select'ти колдонобуз. Бул болгону оңой эле жатталуучу эле бир атрибут. Ошон үчүн биз select эле алдык. Негизи select эле болот. Так, select'ин ичине дагы option. Так. Optionга. Ну, мисалы Бишкек. Давайте ушул option'ду point койлу. Бир төртөөнү. Бишкек. Давайте чүй бар. И ошондой эле. Чүйдөн кийин нарын. Эми сиз кайсыл жерде жашайсыз деген бир маанисин чыгарабыз да. Нарын и ош. Сохранить көрөлү. Так, вот. Бул жерге бир текст жазсак болот. Сиз кайсыл жерде жашайсыз? Вот ысым жазып туруп, Бишкектен тандайт. Мисалы, мен Оштон болом, же болбосо мен Нарындан болом депчи тандайт. Эми ошондой эле биз азыр бул жерге программисттер окуганы бир бир код жазыш керек. Бул жерге код деле эмес, бир өзүнүн value. Так, value. Так. Value, мисалы, могул Бишкек, мынандай болот. Ну, Бишкек, типа, такой value. Так, буга деле value. Азыр мен value-ны түшүндүрөм. Мен кандай окутам билбейм. Value чүй мынандай эле болот. Чүй нарын. Буга деле value. Нарын. Так, нарын. Кичине чоңтомго мен жасап болот бул жагы value. Так, бул жерге деле, так, optionга деле value. Так, value. Бул эми программисттер окуганы ушундай код жазат. Так, ош, Ош. Азыр мен түшүндүрүп берем муну. Так, ош. Так, мисалы, могул value. Мисалы, ушундай нерсени, мисалы, мен азыр могул жерге готовый кылып чыгарып койсом дагы болот. Бул болгону бир немеге жибериш үчүн ушундай жазылат. Базага. Же болбосо биз азыр бул жерде база улан эмес болгону ушундай ыңгайлуу болуп value-ны колдонуп алдык. Буну кийинчерээк өзү ушундай практика жүзүндө үйрөнүп кете беребиз. Азыр биз мен силерге бир эле нерсени көрсөтүп коеюн. Бул жерде ысым деп турат, бул жерде. Ысым болсо бул name, name'ден кийин мен бир value-ны түзүп туруп эле, мисалы, value-га мисалы мен Мирбек дейин. Мирбек деп жазып туруп, сохранить этебиз и текшерип көрөбүз. Вот. Бул жерде көрсөк болот. Бул эгерде мен обновить этсем, бул Мирбек деген өзү автоматтуу түрдө чыга берет. Себеби биз value-га биз готовый кылып жазып койдук. Бул негизи жазыштын кереги жок. Буну биз урушну кайра өчүрүп туруп андан кийин гана жазабыз. Вот так. Ошон үчүн биз бул value-нан
бул жерден алып сала беребиз. Ылдыйына төмен жак болсо керек. Сохранить этебиз. Вот. Ысым, сыр сөзүңүздү кайталаңыз. Бишкек, Чүй, Ош, Нарын деген бөлүмүбүз бар. Эми биз бул формабызды маларга теңдештирип алышыбыз керек. Ал үчүн бизге так input'ыбыз бар. Select'ка, select'ın өзүнө эле класс бере алалы, CSS-ке кошулайлы, CSS-ке. Так, жөн эле select. Select. И select болду. Так, эми биз бул жерге так select болушун, так. Так, бул жерге select деп жазып алалы. Так, комментарий жазып алдык. Так. Так, точка, select. И так, biz display block кылалы. Display block кылганыбыз менен, так, эми биширип коелу. Display block. Биз мондой эле болуш керек да. Input'та эле болуш керек. Ошон үчүн биз display block бар бул жерде. Input'тун ичинде баары болсо, ошонун баарын эле көчүрүп ушул select'ке салабыз. Так. Так, display бар, block. Эми текширип көрөбүз. Мына көрүп жатканыбыздай эле Бишкек. Ушулардай эле болду. Бирок дагы бул жерде свет да жок. Мисалы, могу салсам, бул жерде свет бар. Border color'ды улашыбыз керек экен. Background color дешим. Так, background color. Так, background color'га биз так, input. Так, биз так, анчу биз фокусту ачып алышыбыз керек. Мен андашмын. Background color. Select'ın өзүнө биз башка background color колдонобуз. Аны биз азыр жүрүшүндө эме алабыз. Input focus алып туруп эле. Input focus. Давайте ушуну алып туруп эле. Болгон биз select колдоп коебуз, Так. Болгону select кылабыз. Так. Select класс. Бул эми светте, мисалы. Мисалы, ысым, телефон номер, сыр сөз и мод. Уже бул деле уже свет ойноп калды. Бирок мол размери кичинекей. Ошого биз азыр размерин теңдештирип алыш үчүн так биз select'ке 258 и 238 болсо биз 20 кошо 258 болот. 258 туруп эле. Вот. Уже баары бирдей болду. Ысым, телефон номер, пароль и ошондой эле кийинки бир бөлүкчөлөрү. Дагы биз межин алдык, бирок могул дагы кичине бир жетпей турат. Ошон үчүн биз height widget height 35 пиксель берип коелу. 35 пиксель. Эми теңдештирип десек болот. Жана ошондой эле биз эми биз бул так select өзүнө эле да background color'да да колдонобуз. Азыр мен background color'ды эмне үчүн колдонгонун айтам. Background color'га биз болгону belly форманы түзүп алабыз. Жөн эле belly свет. Background color. Select'ке да бердик и ошондой эле биз input'ка да ушул background color'ды бере алабыз. Ошондой эле свет belly. Так, буну берип алдык. Эми теңдешип көрөбүз. Так, бул input'убуз полный belly болду. Эми биз азыр кодду көрөбүз. Так, div form бар. Бул жерде биз мына out title. Бул жерден светте өзгөрүш болот. Эми мына out'та, мисалы, out'та мына background color belly болуп турат уже. Бул belly деп, мисалы, биз башка бир светке өзгөрсөк дагы, бул ичиндеги мол input'убуз belly бойдон калды. Так. Вот так. Out. Out'та дагы background color бул belly, так, belly бойдон калган. Ошого биз бул жактан свет өзгөрүлсө дагы, бул жердеги свет ичиндеги input'убуз өзгөрүлбөйт. Так, color дейт. Sim color. Ушундай бир светтерге берип чыксак болот.
өзгөрсөк болот. Болгон бэкграундкаларды алттан өзгөртүп койсок болот. Бирок ичиндеги input'убуз биз belly бердик. И select'ка дагы, и input'ка дагы. Вот.